Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу ата-энелер, айрыкча айымдар. Бүгүнкү биздин көчөтүбүз айымдарга тиешелүү болгондуктан айымдарга кайрылып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Улуттук онкология жана гематология борборунун онколог-маммологу, хирургу Алиев Ибраимбек Махматшоевич. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен ана барам, мына барам деп атып, ушул 3-үнчү стадияга жеткенде барган экен. Залал ишиктин жаман жери эмне? Ал деген аялдын шарты барбы, жокпу, убактысы барбы, жокпу, аны күтпөйт да. Депкир менен чапкылап, Келеси болсоң рактан айыкпайт. Биз аялдарды күчкө салып алып келе албайбыз. без пайда болуп калды деп. Айла жоктон ошондой кылган алар. Маммолог болгондо эмчекке тууралуу суроолгондо эле алгачкы суроолордун биринде ушу көп алдын ала бергенбиз да, сиз келет деп. Анан ошол суроолордун арасында көбүнчө эле суроолордун арасында эң көп алган эмизип жаткан аялдардын, энелердин суроосу бар экен да. Эмизип атып бир жак эмчегим менен көп эмизип калдым элем. Эми ошол ордуна келеби? Ошол боюнча сизге да кайрылса керек. Ушум өтөт. Биз мында дегенде эле орусча айтпайт. Негизи бул анча деле бизге маммолог, онколог болгондо биз үчүн ал анча деле проблема эмес. Ал просто кээде көбүнчө аялдар эме кылат. Бир жагынан көбүрөөк сүт чыкканда, анан кийин баласын эми батыраак сооротуш үчүн ушинтип неме кылганда ооп кетет. Ал анча деле проблема эмес. Кийинки эмизгенде там эки тең жагын бирдей эмизип эме кылса түздөлсө болот. Бирок кээ бирлердики андан да болбой турган болсо эмчектен чыгаргандан кийин эле аябай эле мындай размерлери диспропорция чоң болсо, анда операция жолу менен жасалат ал. А так эмизип аткан кезде аракет кылып эки тең жагын бирдей эмизсе, негизи түздөлүп кетет. Эми биздин жана жалпак тил менен айтканда сүтү болуп кетиптир деп коюшат да. Бир жагынан чыкпай калат да, бир жагынан эмизип аткан кезде чоң болот. Анан кийин эмчектен чыгаргандан кийин теги сүт келбей калса, там кээ бирлердики теңделиши мүмкүн. Бирок эме көп болуп кеткен болсо, жанагы мен айткандай эме болот да. Ошо. Биз эми статистикага кайрылып келсек, өткөндө биз онкогинеколог Букуев менен маектурганда ал айтып калды, ошол рак, жатындагы рак маселеси бул экинчи орунда турат. Ал биринчи орунда Жатын моюнчасы. Жат моюнчасы боюнча ал экинчи орунда турат экен. Ал эми биринчи орунда. Биринчи орунда тилекке каршы ушундай аялдардын арасында онкологиялык оорулар боюнча биринчи орунда эме турат. Эмчек безинин залал шиги турат. Бизде жыл сайын 700гө жакын аял биринчи жолу ооруп кайрылышат, катталышат, уже диагнозу коюлуп, эме болгондо. 600дөн 700дүн ортосунда да жыл сайын. Ошо эме болот, катталат. Эң бул жерде жанагы аянычтуусу дейбизби, жана орусча к сожалению деп коет го. Ошо 35-40% чейин аялдар кечирээк кайрылып калып атышат да. Биз ошон үчүн мен ошо кыргыз тилдүү немелерге, ушу берүүлөргө көп барам, телевиденияга, радиого. Дайыма айтып жүрөм да, ошол эменин биздин ошо жумушубуздун эмесинин индикатору ошол жанагы кечки мындай өтүшүп кеткен стадияда канча неме болсо, пайыз аз болсо, ошол жакшы да. Биз жанагындай жакшы методдорду колдонуп, неме кылып, жакшы дарылап, жакшы операция кылып, ал өзүнчө маселе. Аны мындай өкмөт бир аз жардам берип эме кылсак, жаңы аппараттарды алсак, ал жанагы пайыздарды өзгөртө алабыз да. Бирок могу 30-40% деген аябай кыйын болуп атат да. Бул эмне деген сөз? 30-40% деген ар бир 4-үнчү аял өтүшүп кеткен стадиясы менен келип атат да. Допустим, биринчи жолу айтып атпайбызбы, жанагы 700 аял келет десе, ошонун 200-дөйү почти 200-дөйү биринчи жолу эле ушундай неме болуп калып атат да. Жанагы эми 3-4 стадия дарылаш кыйын, операция уже болбойт. Эми көп жашабайт да.
ошонусу аябай бизге өкүнүчтүү болуп атат. Ошон үчүн жанагы айтып кетпедимби, бүт эле радио телевиденияга барганда эме кылабыз да, ал бизден тилекке каршы эме эмес экен, көз каранды эмес экен. Биз аялдарды күчкө салып алып келе албайбыз. Анан кийин колубуздан келген эле ошо телевидениеден же интернеттен эме кылганда дайыма айтабыз, ооруса оорубаса деле эмчегиңерде бирдеке пайда болсо кайрылгыла деп. Тилекке каршы ошо аялдардын эмеси бар да, мындай бир стигма деп коет. Кош көңүлдүк деген бир аз туура эмес болуп калат го. Кээ бирлер коркушат. Анан кийин коркуп эми жанагындай барсам алып салат, эме кылып же химия берет деп коркушуп убакытты өткөрүп алат да. Жаман залал шишиктин жаман жери эмне? Ал деген аялдын шарты барбы, жокпу, убактысы барбы, жокпу, аны күтпөйт да. Ал ошол эмесин убакыт өткөн сайын жанагы метастаз берүү коркунучу чоңое берет да. Ал өсө берет, башка немелерге карап жанагындай, допустим, дайыма өсүп турат да. Если жанагындай рак шишиги башталган болсо, ал канча аял көп алып жүрсө, кийинки жашоосуна ошончолук көп коркунуч болот да. Ошон үчүн биз эме кылабыз, дайыма эле ушинтип айтып турабыз. Эми көпчүлүк элдин жанагы немеси боюнча, түшүнүгү боюнча рак менен ооруган кишилер жанагы бир буту менен тиги немеде турат дегендей, көрдүн башында турат дегендей туура эмес түшүнүк бар да. Биринчи, экинчи, даже үчүнчү стадиянын башында деле жанын кыйнап оорутпайт. Алар ошо бирдеке өсүп атканын сезет, бирок жүрө беришет да. Анан дарылабаса, эми кээ бир аялдар келет уже не то что жанагындай чоңойгон, уже жарылып, уже канап жыттанганда анан аран келишет. Уже тегерегиндеги бир туугандары уже тирүү адамдын жанагы эми мындай чүчү толдоксон угулуп калат экен, жанагы тирүү адам эми чирип ошондой жыт чыгат, ошончалык жанагы. Ошондо гана аран келишет да. Бунун баардыгы эле жанагы көңүл коштук десең деле ал аял түшүнүп атат да, өзү делечи ошо. Же өтүп кетет деп ойлоп аткандар, Эми бул жарылса ичинен чыгып, агып чыгып неме болот деп анан кийин күтүп анан уже айтып атпаймынбы? Кээ бирлер келет, үйдү уже дейт, үйгө сиңип калды даже дейт, ушул же. Жанагындай проветрить этсе деле неме кылбайт деп. Ушундай дагы тилекке каршы ушундай дагы немелер болуп атат да. Кездешип атат азыркы күндө. Анан дагы бир аябай олуттуу маселе, жанагы азыр табыптар көбөйүп кетпедиби? Аны даже тиги Минздрав деле токтото албай атат. Бул көпчүлүгү, допустим, телевизордон көрөбүз, биз деле ушул эме кылганда байкайм да, жанагы реклама бергенде жакшы табып, элдик рецепт менен дарылайт, онкологияны дарылайт, тигини дарылайт, муну дарылайт деп ошондой неме кылышат да, реклама кылышат. Бирок тилекке каршы ушул мен ошо 23 жылдан бери иштесем, 23 жылдан бери бир дагы кишини көргөн эмесмин ушинтип жанагы чөп чар ичип айыгып кеткен. Өткөрүп, биринчи стадиясын 4-чү стадияга өткөрүп алып келип, ошол жерде жанагы көз ачык, табып дейбизби, ошолордун дарысын ичип, ана мына жакшы болот. Эми тигилер анан айтат, эми азыр дейт, мына менин дарым неме кылып атат, таасир берип атат, азыр жарылат дагы, ичинен жанагы эмелер ошо шишик деген чирип, агып чыгат дагы, анан айыгат деп, самом деле ал андай эмес да. Распад деген это бул уже 3-чү Б стадия, бул 4-чү стадияга жетип калган моментте да. Анан кийин алар деген жарылгандан кийин деле кээде күтүшөт. Эми неме болуп, могу ичинен бирдеке чыгып, анан кийин
может айыгып кетет деп, анан болбой уже жанагы кровотечение башталганда анан келишет да. Тилекке каршы андайлар деле бар. Официально жанагы эми биздин расмий медицинанын жетишкендиктери көп. Жакшы жагын айтчу болсок, нулевой стадия, биринчи, экинчи стадиялар өз убагында келип жакшы дарыланып, жанагы протокол менен дарыланса, айыгуу эмеси, айыгып кетүү эмеси 85%. Эмен а тиги нулевой стадиясы вообще 100%. Биринчи стадия менен вообще там 96% айыгып кетишет 1 жылдын ичинде. Андан дагы жакшы немеси, жаңы башталып аткан кезде биз деген аны дарылап, жаңы башталып келип аткан кезинде де кичинекей эле болот да бези. Ал бези деген дарылап, вообще жок кылып туруп, анан ушу ордун алып салабыз. Анан кийин профилактический дагы нур берип коюшубуз мүмкүн. Айыгып кетет, эмчегин сактап калат. И убакыт дарыланганга дагы убакыт аз кетет дагы, ал кутулат да оорунан, одним словом. А стадиясы жогорулаган сайын химия көбүрөөк алат, операция болот. Кийин после операции анализдин жыйынтыгына жараша дагы химия алышы мүмкүн, луч алышы мүмкүн. То есть эме болуп кетет да, мындай убакыт көбүрөөк кетет, анан дарылоо эме бир аз кыйыныраак болот да. Эмизип жаткан аялдарга кайрылып келсек, эмизип жаткан аялдарда ушундай сиз айткандай без пайда болуп калды деп, балам кичине чоңойсун. Мен билген бир окуя бар, ошо Нурайка деген кыз көз өтүп кетти. Бирок ошол баракчасы дагы деле сакталуу, бүт баарында ошол сабак болсун деп бүт окуяларын баарын жазып берген. Аныкы ал барганда ал 3 стадиялы болгон кезинде барган экен да. Анан балам кичине чоңойсун, эмчектен чыгарып алайын, анан барам, мына барам деп атып, ошол 3 стадияга жеткенде барган экен. Кореяга чейин барып, өзүнүн Кореянын жарандыгы бар болчу экен, ошол жактан дарылануу курстарын алып, бирок тилекке каршы көз өтүп кетти. Анан ошол айымда жазып кеткен да, ошол аялдарга кайрылыпчы, сөзсүз түрдө көрүнүп турууга жарым жылда бери депчи. Ошо эмизип жаткан аялдарга кандай белгилерди болгондо биз мындай ошо эмизип жаткандар дарыгерге кайрылыш керек? Эми Шишиктен башка. эмизип аткан кезде деле болот, тилекке каршы жаш немелерде. Менде деле бир 2-3 ошондой оорулугум бар. Бирок жакшы жери алар жанагындай эмчектен чыгарып, эмизип бүтөйүн деп күтүп отурбай. Бизде даже пациенттер бар, боюна бүтүп калганда ошол неме кылып, биз диагноз коюп, рак деп, баласын сактап, химия алып, неме болуп, баласын төрөп, андан кийин баласын төрөгөндөн кийин операция кылып, айыгып кеткен немелер бар. Азыр жана башында айтып кетпедимби? Илим өнүккөн эме. Азыркы химия препараттар ушунчалык жакшы неме кылынган, даже баласына 3 айдан өткөн болсо, срогу, баласына зыяны жок. Боюнда бар кезде химия алса болот да. Настолько это дарылар неме да. Безопасно дегеним. Кейбирлер ойлой беришет да, химия алса эле тим эле бүт чачып баш, качып баш түшүп эле, ошону менен өмүрүнүн акырына чейин чыкпай калгандай ошо химиядан корккон моменттер дагы бар да. Коркпош керек. Жанагы айтып кеткен оорулар тилекке каршы бардыгы эле макул болбойт да. Биз дагы ошолорду жанагы силерге окшоп тартып, ютубка чыгарып, элге сабак болсун деп айталы десек, эми кээ бирлер неме кылгысы келбейт. Ким эле тааныштарым көрүп калса эмне дейт? Мен рактан айыктым десе, келеси болсоң рактан айыкпайт деп ар түрдүү неме болот. Кейде эми бул элдин оозунда элек жок деп жанагы эме бар го. Ушундай нерселер бар да. Анан кийин бизде деле айыгып кеткен оорулар өздүлөрү жанагы пациенттер бири-бири менен сүйлөшпөсө, көпчүлүк мындай неме кылбайт да. Особо эч кимге айтышпайт. Жакындары билиши мүмкүн, что бул онкологиялык оору менен ооруп, химия алып, операция болуп, жакшы болгон жүрөт. Жакындары бирок мындай
той тамашага барганда неме кылганда мындай айтышпайт да. Эмнеге дегенде кээ бирлер түшүнбөйт, жанына отурса алар коркушу мүмкүн, мага жугуп калат дегендей маанидечи. Эми жанагындай общий эле немелер, маалымдуулук төмөндөп кетти да. Мурда неме кылып жүргөндө, жаңы баштап жүргөндө мен билишимче мындай эле неме эмес болчу да. Ал кезде экономикалык жанагы абал кыйын болчу да. Элдер больницага кайрылайын, дарыланайын дегенде шарты жок болчу да, жанагы каражат жагынан. Азыр болсо Кудайга шүгүр, ар бир үйдө жок дегенде бир 2 машина бар. Бир машинаны дебей эле коеюн. Көпчүлүк элде. Анан кийин больницага келип, УЗИ өтүп, маммография өтүп, эме кылган анча деле кыйын эмес болуш керек. Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Допустим, Лейлектен эң алыс аймак Лейлек деп атпайбызбы? Лейлектен кечинде машинеге отурса, эртең менен уже Бишкекке келип калат. Анча деле кыйын эмес. Допустим, Россиянын Камчаткасынан Москвага баргандай алыс эмес да. Любой жерден неме кылып келсе болот. Жанагындай аракет кылып, өзүнүн немесине ден соолугуна күйгөн неме болсо, өмүрүнө күйгөн аялдар болсо, эртегеге карабай келсе болот да. Негизи жанагы белгилери жөнүндө айтып кетчү болсо, аялдар деген өзүн өзү текшерип туруш керек. YouTube'да деле неме болсо, силер карап көрсөңөр болот. Орусчасы самообследование. Кыргызчасы өзүн өзү текшерүү ыкмасы. Ал эң оңой. Аялдар деген жанагы бир жумала жок дегенде бир жолу душка киргенде өзүн өзү оң колу менен сол эмчегин текшерет, сол колу менен оң эмчегин текшерип коет. Ал методикасы дагы оңой эле. Өзүн сылап сыйпалап эле неме кылса, текшерсе, колуна бирдеке урунса эле маммологко кайрылыш керек да. Эми кээ бирлер айтышы мүмкүн, биз айыл жерде мындай алыс жакта жашайбыз. Бизде маммолог жок деп. Азыр райцентрлерде эмес, айылдарда деле, фаптарда деле УЗИ бар азыр. УЗИден ошол адистер УЗИге окуп атканда, аларга жанагы рактын белгилерин, элементарный белгилерин көрсөтүп койгон. Барып туруп УЗИден датчикти койсо эле көрүнөт. Эси неме болсо, анан кийин жанагындай жаман белгилери болсо, ал эсесин түштүк жакта болсо Ошко жиберет, бул жакта болсо Бишкекке жиберет. Бишкектен уже биз немесине жараша там дальше уже обследование жанагындай анализ алып, биопсия жасап, неме кылып кетебиз да, улап кетебиз. Анан кийин эмеси териси кызарышы мүмкүн, тартылышы мүмкүн териси. Анан кийин формасы өзгөрүшү мүмкүн. Эң мындай теринин өзгөрүшүнүн жакшы симптому бул жанагы териси ошо шишиктин үстү жагы лимондун немесиндей кабыгындай болуп калат. Быдырга болуппу? Быдыркай болуп калат да, башкача болуп калат. Айтып атпаймынбы? Аял киши өзүнүн карап жүргөн болсо, сразу байкайт, ошо тери өзгөрдү дейт. Кээ бирлердики болсо неме болуп калат, териси тартылып калат. Эмне дегенде, шишик өсүп атканда ал деген жанагындай неме кылат да, тегерегиндеги немелерге ткандардын мындай өсүп баштаганда тартылып калат да. Ошондон неме болот. Анан кийин үрпүнөн суу чыгышы мүмкүн, кан чыгышы мүмкүн. Анан кийин жөн эле тартылып калышы мүмкүн. Үрпүү өзгөрүп баштайт. Андан башка колтугунда бездери, жана өзүн өзү текшерди деп атпаймынбы? Өзүн өзү текшергенде сөзсүз колтуктун астында эле мындай бир сыйпалап коюш керек. Бул методдун эң жагы жери, мен кайсы жерге барсам да ушул методду жакшы көрөм. Эмне дегенде эң арзан, эң мындай эффективдүү метод ушул да. Бул деген мен ойлоп тапкан эмесмин. 50-60 жылдары Европанын бир өнүккөн өлкөсүндө ошондой бир акылдуу киши отуруп, ойлонуп, ошол методду жазып койгон экен. Бул методду даже чет өлкөлөрдө жашаган кишилер же жашап келген кишилер билет болуш керек. Үйүндө почтасына алып келип жөн эле таштап кетишет.
өзүңдү өзү текшерип кой деп мындай жөн эле брошюрканы неме кылып коет да, почтасына салып коет. Азыркы кезде эми жанагы интернеттен рассылка кылып жөнөтүшү мүмкүн. Кээ бирлер көңүл бурбайт, бирок өзүңдү өзүң текшерүү ыкмасы деп неме кылса, орусча терсе чыгат. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Убакыт деле көп кетпейт. 2 мүнөттө өзүн өзү текшерип койсо болот да. Анан кийин ошол метод менен неме кылып жүрсө, өзүнүн жанагы колдору дагы уже эстеп калат. Мынтип кармалганда что-то башкача болуп калыптыр деп неме болот да. Если даже колуна бирдеке урмаган күндө деле муну колу менен сезет да. Бул жагыма караганда бул жагым башкандай катуудай болуп калыптыр деп ушундай бир неме кылат да. Анан кийин уже дальше жанагы айткандай эле УЗИге барса, УЗИден неме кылат дагы, бирдеке болсо анда уже бизге жиберет. Бизден текшерип жанагы алчу анализдерди алып, анан неме дарылайбыз да. Демек, алыскы жергесинде региондо жашагандар, ошол жакта мамалаттар жок болсо, ар бир эме айылдык поликлиникаларда азыр УЗИлер көбөйүп калыптыр. Ошо УЗИге тартып, эгер кандайдыр бир күмөн жарап жатса, ошентип билип да койсо болот экен, Ооба. Келген суроолордун арасында мындай нерсе болуптур. Буга чейин биз неонатолог тартканда дагы ошол элдин, биздин кыргыздын элдин арасында көп айтылат да. Жаш бала төрөлгөндө эмчегин сыып койсо, коңсоз жытанбайт деп. Бул силер жакта сиздин ишмердиңизде дагы кездешкен суроо болсо керек. Ушуга сиз кантип жооп бересиз мамалат катары? Жок, анын эмесинин кереги жок. Ал деген өзүнөн өзү кетип калат. Эмне дегенде, бала энесинин ичинде кезинде энесинин гормондору баласына өтөт да. Анан кийин төрөлгөндөн кийин ал деген уже немеси жанагы кан тамырлары энесиден уже отдельно болгондон кийин баланыкы өзүнөн өзү эле со временем неме болуп түшүп кетет дагы. Анан кийин жанагы аны кыйнап, ыйлатып неме кылыштын кереги жок. Кээ бирлер ошо неме болот да, мен деле угуп калам жанагындай. Ай, мындай болбош керек, жаш балардыкы мындай болуп туруш керек деп кээ бирлер ушинтип ыйлатып, сыгып салат экен да. Ал туура эмес. Ал өзүнөн өзү эле кетип калат. Жөн эле коюш керек. Анан кийин көбүнчө немелер келет. Өспүрүмдөр балакатка өтүп аткан кезде 12 жаштан 15 жашка, андан кийин деле келишет. Ага чейин келбегендер кийин өзүлөрү келет да. Анан неме болушу мүмкүн. Эркек балдардын эмчеги жанагы неме болот да. Бир аз чоңойгонсуп же ооруксунуп, бир жагы, кээ бирлердики 2 жагы болот, бирок көбүнчө бир жагы болот да. Мындай чоңоюп, колуна катуу урунуп, анан кийин же болбосо футболка кийгенде сезимдүү болот да. Анан кийин ооруйт, мындай бирдеке тийсе неприятный мындай бир немелер, сезим ыңгайсыз неме болот деп келишет да. Аларды деле неме кылып туруш керек, көрүп туруш керек. Анан кийин определенный убакытка жеткенде неме болот. Кээ бир түрлөрүн дары менен дарылайбыз. 2-3 ай дары ичсе эле өзүнөн өзү эле жок болуп кетет. Андан дагы коркпош керек. Боюнда бар немелер жөнүндө бир аз айтып коеюнчу. Эмнеге дегенде, көбүнчө эме кылышат да, коркушат дагы. Жанагы боюнда бар кезде, боюн неме болсо, мен төрөп туруп, анан дарыланам деген бул туура эмес түшүнүк. Эмне дегенде, боюнда бар кезде аялдын организминде аябай гормондор неме болот да. Ал жанагы түүлүктү өстүрүш үчүн. Организм түшүнбөйт. Безди дагы ошол немедей сезет дагы, же гормону безди дагы ошончо бат өстүрөт да. Ошон үчүн күтпөш керек. Если колуна жанагы мен айтып кеткен белгилери болсо, келип туруп УЗИ тарттырат. УЗИ тиги баласына зыян жок. Если жанагындай биз коркунучтуу деп эме кылсак, анализ алып эме кылабыз. Анализ алгандан кийин дагы если диагнозу неме болсо, рак болуп чыгып калчу болсо, айтып кеткендей эле 3 айга чейин күтөбүз. 3 айдын ичинде уже түйүлүк уже калыптанып бүтөт. Анын өзүнүн кан тамырлары апасынан немечи болот, отдельный болот да. Анан химия алып, неме кылып айтып кетебизми, бизде, по-моему, бир 4 же 5 келин бар. Вот акыркы 3 жылдын ичинде ушинтип боюнда бар кезинде рак болуп калып, диагноз коюлуп, химия алып, дарыланып, айыгып кеткен 3-4 келин бар.
ошондой коркпош керек да. Бирок жанагы мен күтүп неме кылам деп мен эле бүгүн келип кеткен бир пациенткам бар. Ошо келгенде эмелик болчу, 6 айлык эле боюнда. Бүгүн келип кетти күйөөсү менен. Алар азыр неме болду. Ошол ситуацияны немени катары, мындай мисал катары айтсам, мен жок, мен химия албайм, мен төрөйм, неме эркек бала төрөшүм керек, мен кыздарым бар деп неме кылып, ошо УЗИден эркек бала деген экен. Анан кийин дарыланганга келген жок. 8 айына жеткенде тиги неме болуп калат. Ичинде өлүп калат баласы. Получается, убакытты өткөрүп алды. Биринчи келгенде экинчи стадияда болчу, чуть ли не 3-чү стадияга жеткирип, анан келди. Жаш келин болбосо, бир 30-дун тегерегиндеги келин. Өйдө эле убакытын өткөрүп алды да. Анан кийин азыр болсо эми химия алып атат. Химиясы, конечно, жанагы немеде алганда азыраак алмак, эффект дагы жакшыраак болмок. Азыр шишиги мурдага караганда 2 эсе чоң болгон үчүн, естественно, там кыйыныраак болот да. Убактысы дагы бир аз созулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн коркпой неме кылып туруп, боюнда болуп калса деле, балам деген, балама зыян болуп калат дебей эле келиш керек да. Биз мына жыл сайын немеге чыгып турабыз, чет өлкөлөрдөгү жанагы. Эми бизде бул жактан илимий изилдөөлөр болбогону менен чет өлкөлүк немелер жыл сайын конференциялар болот. Ошолорго барып неме кылганда алар уже неме кылган. Көптөн бери эле бир 20 жылдан көп болгон уже жанагы мен айткан методду киргизгендерине. Бир 4 жыл мурун болсо керек бир неме болду. Жок, немеден кийин 3 жыл болуптур. Европадан ошо маммологдор келип, Алматыда неме болгон, конференция ошо рак безинин немелери боюнча. Ошондо доклад кылганда бир аял, ал деген ошол Европа өлкөлөрүндөгү немелерди алганда, данныйларды алганда, ошол кезде бир 2 жылдын ичинде 10 миңдей аял жөнүндө айтып берген да. 10 миң аял ушундай боюнда бар кезде неме болуп, рак менен ооруп калып, ушул химия алып, төрөп неме болду деп. Алардын төрөлгөн балдарын дагы изилдеп көрүшкөн уже. Эч кандай берки соо химия албаган немелерде эч кандай айырмасы жок. Ошон үчүн коркпош керек да. Неме кыл, дарыланыш керек. Ошо убагында келип. Ошо кыргызчылыктардын арасында дагы мындай эме бар экен да, эмчек эмизген аялдын бир нерсе үмүттөнүп, мисалы жолдошуна айтты, бүгүн бир тартып ала келчи деп, алып келбей калса, эмчеги ооруп калат экен да. Анан ошол бизде бул илгирден да бар. Анан ушундай ооруп калганда, эмчекте аялдын эмчеги оорубасын деп, депкир менен чапкылап, анан же болбосо эгиз төрөгөндөргө дагы кандай ушундай сыяктуу бир ыкмалар бар экен да. Ошол боюнча да кыргызчылыктар ушул биздин элде айтылып келгендер боюнча эмне деп айта аласыз? Эмне үчүн эмчеги ооруп калат? Анан чындап эле ошентип ыкмалардан жардам берген үчүн ошондой нерселер кылып жатса керек. Бул негизи эле медицинада кантип айтылат? Эми бул жанагы неме эффект плацебо. Мурда эми биз мына расмий медицинанын келип неме болгонуна 100 эле жыл болду да. Ага чейин тиги миңдеген жылдары биздин ата энелер ошол жанагы табып немелердин методу менен жүргөн да. Анан кийин ошого байланыштуу ар түрдүү ырым-жырым немелер калган да, ошондойчу. Көп айтышат, тептирет дейт, кестирет дейт. Анан кийин дагы эмне дегендери бар. Жана сиз айткандай депкир менен неме кылат, бирок алар деген до синяков эмес, мындай эле имитация кылып коет да. Суу чачырап депкир менен аркылуу. Жөн эле неме кылышат, жанагындай чочуп калганда учуктайт го, ошондой дагы кылып неме кылып көрүшөт экен. Бул кандайдыр бир деңгээлде неме болот окшойт да, жанагындай психологический эффект бар. Учкай оору болсо, мындай эми кээде жөн эле эмизип атканда шамалдап калса же эмизип атып уктап калса, бир аз шамалдап калса сүт туруп калат да. Ошол моменттерде жанагындай
методдор неме кылып койсо мындай тарап кеткендери бар. Бирок эми айтып кетпедимби, азыр Кудайга шүгүр любой эле жерде эң алыс дегенде, по-моему, бир 10 километр болсо керек, УЗИ болот да. Кыргызстандын бардык жеринен, допустим, неме кылса болот. Анан ошол эле методко ыктап туруп алган тоже туура эмес да. Айтып атпаймынбы? Кээ бирлер ошо неме кылат, кестирет, кан чыгарат. Тилдирип неме кылып келишет. Эми биз көрөбүз да келгенде. Эмне кылдың десе, сүлүк коюшат. Анан кийин, может быть, жанагындай жаман кан туруп калган, ошону сордуруп салалы деп. Анан хиджама кылышат. Бирок жанагындай любой инвазивный методдун кереги жок, если немеси болбосо, шарттары, жанагындай квалификациясы болбосо, эксперименттер этпей эле келиш керек да. Мен таң калганым мындай эң өкүнүчтүүсү мындай да. Кээ бир немелер бар. Мындай, кандай десем, же түшүнгүсү келбейт, же атайын мындай ошол эми мындай туура эмес түшүнүп калыштары мүмкүн. Илгерки заманда ушундай дарылаган депчи. Ошо илгерки заманда тигини ичкен, илгерки заманда моуну ичкен, ошол менен айыккан деп. Эми илгерки заманда врачтар жок болгон үчүн, айла жоктон ошондой кылган алар. Врачтар болсо, может быть, бармагалар врачка. Бул болбогон, ушул айла жоктун оокаты болот. Ага неме кылбай калат. Эмне дегеним? Ар түрдүү чөп чарларды ичишет да. Там эми атын айткан туура эмес го. А то этот жанагы биздин бир кишиге окшош кличка болуп калбасын дегендей да. Реклама кылбады эле бир убакта. Ушул чөп жардам берет экен деп. Уят болду эле дегендей. Көптүрдүн немесини кылышат, допустим, айтышат да, ичкендеринчи. Ал бирок азыр атын айтсам, кээ бирлер жанагындай, значит, ушуну ичип жакшы болгондор бар болуш керек, врач жашырып айтпайт деп неме кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар региондо ар түрдүү эмелер бар. Допустим, Баткен жакта неме мындай жылан жешет, бака жешет. Анан көл жакта деген тамыр неме кылышат. Нарын жакта жанагы дагы тоже бир-эки немелер мындай чуть-чуть өзгөчөлүктөрү бар да. Эми биз постоянно угуп жүрөбүз да. Ошол нерселерден биринчи тактап алып анан неме кылсаңар деген да. Кээ бирлер жөн мындай бир мастопатия деген оору дагы бар да. Ал жанагындай эмчеге ооруйт, айыздын бир определенный күндөрүндө. Ошондой болсо, кээ бир мындай кишилер болсо, мен ушул жаман оору болуп калган окшойт деп туруп, анан ар түрдүү эмелерди ичип, жөн эле организм травить этип неме кылат да. Анан кийин болбой калгандан келет, анан УЗИ тарттырып же маммография тарттырып туруп, ай сиздики деген коркунучтуу эмес экен, дарыласа кете турган эле неме экен десең, анан кийин неме кылышат да. Мен жаман жанагы аты жаман оору болуп калыптыр деп коркуп 3 жылдан бери травить этип жүрүптүрмүн деп травить эткен ладно. Анан кийин жанагындай азыр баттарды саткан немелер дагы көп, коммерсанттар. Аларга канча акчасын кетиришип, анан кийин все равно неме кылышат да. Врачка келип, маммологко, допустим, неме болсо, маммологдон УЗИден өтүп туруп, анан кийин если серьезно эчтеке жок десе, анан кийин барып туруп, жанагы чөп чарын ичсе болот да. Не наоборот. Наоборот болгондо өткөрүп алып атышпайбы, кечирээк келип калып атышат да. Ошон үчүн аялдарга силер эми неме кылсаңар, силерди жакшыраак угат дейм да. Эмнеге дегенде, мындай бир ушундай бир психологический ушундай бир немелер бар экен элдин. Эмесе врачтар айтса көп неме көңүл бурушпайт да. А бирок врач эместер айтса көңүл бурушат. Жанагындай бирөөлөр жакшы болуп кетиптир, ушуну ичтиптир десе, бирок ошол эле ооруну врачтар айтып турат. Дарысы бар, момундай дарылансаң айыгып кетесиң. Жок. Вот ошол кемпирди таап, ошонун чөбүн ичиш керек да обязательно. Ушундай бир кызык моменттер болот да. Ошон үчүн силер эми
моменттен пайдаланып ушундай немеңер болсо, шартыңар болсо, чыгарган сайтыңар бар экен, жана подписчиктериңер болсо, ошолорго сөзсүз эскертип неме кылып койсоңор. Эми эртерээк айтып атпаймынбы, жана эртерээк келип неме кылса, профилактикадан эң немеси өтөр метод жок да. Эң жакшы метод профилактика. Профилактикага аз акча кетет, аз убакыт кетет и неме болот да, эффекти дагы жакшы. Ошон үчүн силер жанагы неме болгондо эскертип турсаңар дегеним да. Азыр биздин каталуучулардан келген суроолорду беребиз сизге. Андан мурун бир суроо болот. Көп балдарды төрөп, анан болду төрөбөйм деп туруп, балдар эмчектен чыгаргандан кийин эмчек аябай кичирейип калганда көбү имплант койгон учурлар болуп атат. Ошо имплант койгондон кийин кайра боюнда болуп төрөп калса, ал ошол менен эмизгенде эч кандай кайсыздыкты жаратпайбы? Неменин имплант коюунун деген немеси болот да. 2-3 түрү болот. Эгерде неменин жанагындай квалификация жакшы эме болсо, эмчек безин булчуң артына койгондо ал эч кандай неме кылбайт. Бирок сиз айтып атпайсызбы, ага чейин эмизип, андан кийин неме кылат деп, имплант салган. Алар жалаң эле имплант салбайт. Жана көп эмизип неме болгондо формасы өзгөрүлөт. Кээ бирлердики териси чоюлуп калат дагы. Неме болгондо алар деген жанагы үрпүнү дагы көчүрөт да. Имплант койгондон неме кылып туруп, коюп туруп, андан кийин жанагы немени жылдырат да. Үрпүнү жогораак жылдырып туруп, косметика неме кылып койгондо формасы калат, бирок уже неме болбой калат. Ошондон дагы зависит да. Кээ бирлер жөн эле имплант коет. Жөн эле имплант койгондо, эсе формасы өзгөрбөгөн болсо, жана үрпүнүн жылдырбаган болсо, анда эмизсе болот. Бирок жанагындай биринчи айткан метод жасалган болсо, анда уже эмизгенге болбойт. Алар деген маммологко сөзсүз келиш керек. Биринчи күндөн баштап дары ичиш керек. Сүт келбеш керек. Эси неме болсо, ал деген сөзсүз мастит болот. Эмне дегенде, жанагы үрпүнү жылдырганда протоктору неме болот дагы, уже бузулган, сүт чыкпайт. Безден сүт чыгарган, бездерден сүт чыгыш неме иштелип чыгышы мүмкүн, бирок протогу тосук болгон үчүн мастит болот да. Ошон үчүн жанагы биринчи күндөн баштап неме кылыш керек да. Дары ичип токтотуш керек. Немеге жанагы искусственное кормление, тамак бериш керек да. Ушул суроо жоопторго кеткенге чейин дагы бир суроо болуп атат да. Сиздин ушул иш практикаңызда ушул рак шишигинен башка дагы ошо мастопатия, маститтин бир канча түрлөрү болуп атат. Биздин айымдар көбүнчө кайсы ооруларга чалдыгып жатат? Ошолорду да эскертип кетиш үчүн. Эми мындай, бул негизи неме эмес. Биздин аялдар башка аялдардын эчтегеси менен айырмаланбайт. Эмизип аткан кезде көбүнчө мастит болуп келишет. Анан туура эмес немеди кылгандан, эмизгенден негизи эле мурда неме болгон да, төрөт үйлөрүндө учетко турганда, мен эми жана мурдараак кезде айтып атам, энелердин мектеби деген болгон дагы биринчи боюна бүтүп алган келиндерди үйрөтүп турушкан. Ошол жердеги адистер момунтип даярданышың керек, момундай кылышың керек, момундай обработка кылышың керек деп төрөткө келгенде уже алар билип, даярдап, уже неме болгон эмес. Азыр андай жок болгон үчүн жүрүп эле мындай неме да, мындай манас төрөгөндө эчтеке кылбай, анан эки тең жагы мастит болуп келишет да, ыйлап жарылып кетти, тигинтип кетти, тиги эмизе албайм, үрпүлөрүм канжалап атат депчи. Ошон үчүн жанагы азыр Кудайга шүгүр, мен силерге чейин деле айымдардын бир немеси чакырды эле, ошолор неме кылып айтканда интернетте бар деп. Мен, если честно, жанагы эмизүү боюнча немени карап аптырмын да. Бирок немелер көп дейт.
төрөткө жакын калганда эмне кылыш керек, кандай кийиниш керек, кандай эме вплоть до точек неме кылынган дейт да, айтылып жүрөт дейт. Ошону карап эле, ошону кылыш керек. Мурда апалар, кайнелер айтчу, же жеңелер айтчу. Үрпүңдү да мынтип даярдаш керек, укалаш керек, сүртүш керек деп. Бул оңой эле нерсе, бир күндө бир 10 мүнөттүк неме, ошону менен бирок зато төрөгөндөн кийин кыйналбайт да. Эмизип неме болот. Андан кийин сүтү көп болсо, неме кылат. Саап салыш керек. Допустим, туура эмес эмизгенден дагы көп неме болушат да, мастит болушат. Бир жагын эмизет дагы, муну кийин эмизем. Негизи сүтү неме болсо, там, допустим, бала тойгондон кийин саап салыш керек. Если сүтү калып калса. Кийинки баласын курсак ачканга чейин кайра сүт организм иштеп чыгат. Дагы андан кийин неме боло берет да, тое берет баласы. Эми ушундай бир майда барат немелер, бирок жанагы мастит болбогонго аябай жакшы неме берет да. Жардам берет. Андан мастит, эми негизи ошо жаштар мастит болот, жаш өткөндөр мастопатия. Мастопатияны деле, допустим, кандай экенин эми жанагы УЗИстер билбейт да. УЗИден өткөндө если мастопатияң бар десе, маммологторго келиш керек. Бизге катышкан, бизге келип неме көрүнүп кеткен оорулардын жарымысынан көбү негизи эле ошол рак эмес оорулар боюнча келишет да. Эң көп убакыт ошол ооруларга кетет. Анан кийин алардын басымдуу бөлүгүн эле жанагындай дарылоо жолу менен эле аяктырса болот. Эмчектен таптакыр сүт чыкпай калуу эмне себептен болот? Эки баламды тең эмизген жокмун, сүт да толгон жок, аябай кыйналып төрөгөм. Сүт чакыра турган таблетка да ичип көрдүм. Акыры айлам кетип эки баламды тең смесь менен бактым. Сүт таптакыр келбей калган себептерин айтып коесузбу? Эми анын себептери тубаса болсо керек, аны көрбөгөндөн кийин айтыш неме кылыш кыйыныраак. Кээ бирлердин тубаса жанагы эмелери сүт иштеп чыккан бездери аз болот да. Аны деген жана айтып кетпедимби? Төрөгөнгө чейин, төрөрдөн мурун келип УЗИ неме кылса уже билинмек да. Эмне дегенде тиги УЗИден түшкөндө, УЗИге түшкөндө обычно сүт чыгара турган бездер барбы жокпу көрүнүп эле турат да. Аны ошондо эле өтсө, допустим, айтмак да, сенде сүт болбойт, неме кылып, смесь менен багасың. Эми көрүнүп кетиш керек болчу адистерге. Менде ар бир төрөттөн кийин ууз, кан аралашып чыгат, мавозеван айтып жатат да. Курсагымдагы бала 6-7 ай болгондо эле кан аралаш сүт чыга баштайт. 3 балам да тең ушундай болгон. Бирок сүткө айланганда аппак эле сүт болуп калат. Ушундай эмне себептен болушу мүмкүн? Ал деген неме, ошондой симптом бар. Орусчасы жанагы симптом ржавых труб дейт. Бул деген жана ал коркунучтуу эмес, эме болгондо эмчек жанагы боюнда бар кезинде баласын эмизген эмчек жанагы сүт толуп баштаганда кан тамырлардан жарылат дагы, майда кан тамырлар жарылып туруп, сүт аралашып неме чыгат. Кийин эмизип баштагандан кийин негизи ал неме болуп токтоп калат. Ал коркунучтуу эмес. Бирок эмизип атканда көп канай турган болсо келип көрүнүп кетиш керек да. Бирок ал төрөгөнгө чейин эле кетип калат да. Кан аралашып чыкканчы. Ар төрөттөн кийин көкүрөктүн уруптары кесилип кетет. Эмнеден улам болот жана алдын ала кандай чара көрүш керек төрөттөн кийин кесилбеш үчүн? Жана эле айтып кетпедимби? Төрөттөн мурун бир 2-3 ай мурун немеси бар. Карап көрсө YouTube'да бар. Как подготовить соски к родам деген. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Өзү үйдө неме кылып туруш керек. Ошол немедеги поэтапно ошол көрсөткөндөй кылып жасаса, эмизгенде неме болбойт. Жарылбайт. Баланы эмчектен кантип туура чыгарыш керек? Таптакыр сабай таанып коюш керекпи же саап туруш керекпи? Эми ар түрдүү болот. Эменин аял кишинин сүт безинин немесине жараша болот. Кээ бирлердин сүтү аз болот, кээ бирлерди көп болот. Негизи көпчүлүгү эле өзү мындай эмизбей койсо эле неме болуп кетет. Допустим, убактысы келгенде эме билет да, энеси сезет.
сүтүм почти жок эле болуп калды дейт. Анан баласы жөн эле как оюнчук катары эле неме кылып калат да, эмчек эмгендичи. Ошол моментте жөн эле чыгарып койсо анан кийин неме болот. Анан болбой эле, токтобой эле кыйналчу болсо сүт бездери, кээ бирлердики сүтү көп болот да, андайлар келип туруп неме кылыш керек да, жанагы көрсөтүш керек. Анан врачтар жазып берет. Дары менен токтотуш керек да анычы. Боюнда бар келин жазган экен. Эмчектин учу кичине же жок болсо эмне кылсак болот? Бала эмгенде кыйналып калат да дейт. Кыйналат да. Неме кылса, Бишкекте болсо келип көрүнүп кетсин. Эси үрпү кыска болсо, анын жанагындай бир неме бар, методика бар, неме кылган. Эси ага дагы болбой тубаса, кээ бирлердики немеси үрпү аябай кичинекей болот да, андайларды неме болот. Силиконовый мындай немелер бар, насадкалар бар. Ошону менен неме кылат. Ошондо эмиз бүткөнчө дайым насадка менен эмизе берсе болор, Ал насадканы канча убакыт алмаштырыш керек болот? Ал неме, ал многоразовый, аны неме кылат. Колдонуп туруп, жууп коет дагы, и каждый раз ошо жууп тазалап колдонуп турат. Ал эмчек баласын эмчектен чыгарганга чейин бир насадка менен неме эмизсе деле болот. Төрөгөнүмө 4 ай болду. Сүтүм толуп турат дайыма. Грудная прокладка колдоном. Сүтүм канча айда кайтып калат, эмизсем бат эле тоюп калат дейт. Сүтү көп экен, жана айтып атпаймынбы. Лишний неме болсо, сүтү көп болсо саап салыш керек, башкача жол жок анын. Анын деген мындай таблетка менен жарым чыгара турган таблетка жок. Ал или эмизиш керек, или эмизбеш керек да. Ошон үчүн жана айтып кетпедимби? Эмизет, баласы тойгондон кийин саап салыш керек. Башкача жол жок. Көкүрөгүм кээде сайгалашат, сол жагым. Эмне себеп болушу мүмкүн? Эми келип кетсин, эми аны мен көрбөй туруп кантип айтам? Фиброзный кистозная мастопатия деп диагноз коюшкан төрөгөндөн кийин жок болуп кетет деп уккам, ушул чынбы? Ооба. Ал жанагы мастопатиянын немеси бул мындай да, бизде азыр аялдар негизи эле мурдагы аялдарга караганда аз төрөп калышты да. Көп болсо 2 же 3 төрөйт. И ортолору дагы алыс болот да. А эмчек сүт бездери деген, алар деген аны түшүнбөйт да. Сүт бездери деген өзүнүн жумушун кылыш керек. Бизди Кудай ушундай жараткан. Биз деген аялдын эмчеги балдарын эмизиш үчүн жараткан. Ал ошол өзүнүн жумушун кылбаса, ар түрдүү оорулар пайда болот. Ошол мастопатия дагы ошол оорунун бир түрү. Ал деген дарыласа кетет, неме болсо келип маммологтордон дары жаздырып алса болот. Менин 3 балам бар. Төрөгөн сайын колтугума тоголок болуп без чочуйт. Бир жумадан кийин өзү кетип калат. Бул нормалдуу эле нерсеби? Эми жанагы үрпү жарылганда колтугундагы лимфа узлы неме болсо керек да, чоңойсо керек. Кээде болуп калат, неме болот. Кээ бирлердин добавочный сүт бездери болот колтугунда. А ошондой боло турган болсо, анда немеге келиш керек, маммологко келип көрүш керек. Чоң болсо алынат, кичинекей болсо просто там кантип туура неме кылышты түшүндүрүп берет, ошону менен жүрсө болот. Сүттү кантип көбөйтсө болот табигый жол менен? Сүтүм аз, балам тойбойт, смесь менен чоңойтом. Анын немелери көп, ар түрдүү дарылар бар. Эми аны айтып өткөнгө неме көп. Интернеттен эле караса, там немеси бар. Оңой эле нерсе. Эпигалат, анан жанагындай биздин кыргыздарда неме дейт го, суюк тамак көбөйтүш керек. Анан чайды неме менен, каймак менен сливки кошуп ичиш керек. Ушул методдордо кээ бирлерге жардам берет да. Туура тамактануу негизи. Бирок айтып атпаймынбы, ал мындай көрбөй туруп айтыш кыйын да. Келиш керек, УЗИден көрүш керек. Может сүт чыккан бездери аз болсо, аны дары менен хоть 1 тонна дары берсең деле, все равно сүтү көбөйбөйт да. Ошон үчүн көрүнүш керек маммологко. Айызгилердин алдында эмчегим аябай катуу ооруйт. Бул коркунуч жаратпай, жакшы эле? Жок, бул негизи неме болот, физиологиялык оору дейт. Этек кири келгенге 2-3 күн калганда мындай бир аз эмчектери толгонсуп, катуулангансып калат да. Эгерде
5 күндөн мурда же 10 күн же 2 жума мурун ошентип ооруп баштай турган болсо неме келип көрүнүш керек, аны дарыласа кетип калат. Лактостазды кантип алдын алуу керек? Бат-баттан кайталанып жатат. Эми туура неме кылыш керек. Лактостаз обычно сүтү көп болгондо неме болот? Айтып кетпедимби? Эмизет, эмизгенден кийин сүтүн саап салыш керек. Ошондо неме болбойт да, кийинки эмизгенге чейин сүт болбойт дагы, лактостаз дагы болбойт да. Доброкачественный киста мастопатияны операция жолу менен алса болобу? Жок, там мастопатияны вообще этет неменин негизи дары менен кетет. Анан узловые форма жанагындай. Узловая мастопатия только операция кылынат. Кисталар дагы размерине жараша 2 сантиметрден чоң болсо же болсо кистанын ичинде эт пайда болгон болсо ал УЗИден билинет да. Ошондо гана операция кылынат. А башка түрлөрү дар жолу менен айыктырса болот. Баланы эмчектен чыгаргандан кийин көкүрөк былжырап калды. Кантип калыбына келтирсе болот операциядан бөлөк? Операциядан, к сожалению, операциядан башка жолу жок. Ал толбойт кээ бирлердики. Мындай табигый неме менен жолу жок да. Кайра көлөмүн ордуна келтире турганчы. Ушуга эле улай эмизгенден кийин кичинекей болуп шалбарап калган төштү чоңойтот деп кремдер, майлар чыгып атат го. Ошолор чындап жардам береби? Жок, мен эми алар жана айтып кетпедимби, баттар деп. Баттар алар бардыгы эле жанагы немеден өтпөйт, лицензиядан өтүшпөйт. Аларды деген как неме кошумча мындай ден соолукту чыңдоо үчүн эле ичиле турган, айыктыра турган дарылар эмес. Ошондой эле жанагы айтып кеткен крем, мастар дагы ошого кирет дагы. Алар чоңойтпойт. Мен крем менен эмчегин чоңойткон же болсо мазь менен же таблетка менен чоңойткон эме көргөн эмесмин да оорулууну. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин мамолукка карата кандайдыр бир дагы суроолоруңуз бар болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Биз дагы адис чакырып суроолорго жооп издегенге даярбыз. Бирок келген ушул мамолог келет дегенде аябай көп суроолор келген экен, бирок келгенде бүт эле суроолор индивидуалдуу бере турган суроолор экен да. Аны деген сөзсүз түрдө врач көрүп туруп андан кийин анан жолдорун айта турган суроолор экен, ошондуктан көп суроолор берилген жок. Сиздин келип келүүңүзгө чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан эгерде сиздин аялдарга кандайдыр бир кайрылууңуз болсо, бизге эркин микрофон. Эми аялдарга айтып кетерим, мен мамолог катары жанагындай бага чейин деле айттым, ушул берүүдөн если кандайдыр бир белгилер болсо, кандайдыр бир проблемалар болсо, эми мамологко көрүнгүлө. Канча эрте көрүнсөңөр, силердин диагноз коюуңар же дарыланууңар, айыгып кетүүңөр ошончо шанс көп болот. Ошол өзүңөрдү өзүңөр текшерип тургула. Бизде негизи жанагы оорулар эң көп жанагы онколог болгондон кийин бир немени айтып кетейин, цифраны. 35 жаштан 65 жашка чейин эң көп ушул возрастта кезигет да жанагы залал ишик. Ошон үчүн если силер ошол неменин ичинде болсоңор, жылына жок дегенде бир жолу мамологко көрүнүп, же мамолог жок болсо УЗИге түшүп коюп турушуңар керек. Ошондо жанагындай бир өзгөрүүлөр болсо, эртерээк табылат дагы. Төмөн жакта айтып кеткендей, силерди дарылаш дагы, айыктырыш дагы бизге оңой болот. Саламатта болгула, оорубагыла.